Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүнкү менин Кыргызстандын программабыздын каарманы өзү Тажикстандын Сагди облусунда туулуп өсүп, андан кийин Тажикстандын жогорку окуу жайларында 2 жыл окуп, андан кийин Бишкек шаарындагы биздин институттардын бирөөсүн бүткөн Жаманбек деген жигит тууралуу болмокчу. Ал жөнүндө кеңирээк маалыматтарды азыр биздинки алдыдагы маекте угуп көрмөксүздөр. Жаманбек, жашыңыз канчада? Жашым 22-де. 22-де. Канча жыл болду Кыргызстанга келгениңизге? Кыргызстанга келгениме 3 жыл болду. Эмне үчүн ушу Кыргызстанга бул жака келип окуйун деп чечтиңиз да? Өзүңүз сөзүнүн башында айтып өттүм. Тажикстанда эле жогорку окуу жайда окуган экенсиз да? Мен 2016-жылы Тажикстанда бул жакта эми ОЛТ деп коюшат го, ошондой тест менен артыкчылык чоң бал алып киргем. Анан 2 жыл окугандан кийин мен ошол Кыргызстанга кетүүнү чечтим. Себеби бизге кыргыз мугалимдер керек болчу, кыргыз тилдүү мугалимдер керек болчу, кыргыз маданиятын өнүктүргөн. Кайсы жерде? Тажикстанда керек болду. Мен анын үчүн келдим. Бул жакта окууну чечтим. 2 жыл ар жакта окуп, 2 жыл анан бул жакта Ишенал Арабаев атындагы Кыргыз мемлекеттик университетинин химия биология факультетине тапшырдым. 2 жыл окудум бул жакта. Кыргыз тилинде окудуңуз, Бишкекте? Кыргыз тилинде окудум. Тажикстанда? Тажикстанда тажик тилинде окугам. Демек канча тилди билесиз азыр? Азыр 3 тилди билем. Тажикстанда мен өзбек мектепти бүткөм. Анан тажик тилдүү университетте окуп, анан бул жакта кыргыз тилдүү университетте окудум. Жаманбек, биз билебиз да, ошо сиз жашаган Сагди облусунда андан тышкары эле Жергетал районунда Тажикстандан кыргыздар жыш жайгашып, айылдар бар да. Анан ошол жакта бүткөн жаштар ошо Бишкек шаарынан Кыргызстанга келип окушат да. Бүгүнкү күндө алар барбы, саны көппү, канча? Тажикстан дегенде кыргызстандыктар бир гана Жыргатал жана Мургап районун элестетип үйрөнүп калышкан да. Бирок Тажикстандын бүт бар жагында кыргыздар жашашат. Мен жашаган жери Сагди облусу Баткен менен чектешкен. Бул түндүк Тажикстан. Түндүк Тажикстанда да мен бүт райондоруна барып келгем, кыргыздар жашашат. Анан Батыш Тажикстанда дагы мен райондоруна барып келгем, өз көзүм менен көрүп келгем, кыргыздар жашашат. А Жыргатал, Мургап болсо булар Чыгыш Тажикстан. Чыгыш Тажикстанда көбүрөөк жайлашып калышкан. Студенттер жөнүндө болсо Кыргызстан этникалык кыргыздарга жыл сайын 72 акысыз орун бөлүп берет. Ошонун 25 орunu Тажикстандык кыргыздарга берилет. Бул орундар болсо бир гана Жыргатал жана Мургап райондоруна бөлүп берилет да. Ошол райондарга берилип калат да, анан калгандар сиз айтып аткан башка жакта кыргыздардын балдары окубай калат экен да? Окубай калат. Мен ошого аябай нааразымын. Эмнеге дегенде мен жашаган Сагди облусу түндүк Тажикстан жактарга берилбейт. Мынакей өзүңүз айтып өттүңүз, кыргыздар Тажикстанда өтө көп жашашат экен. Биз билген эле Мургап, Жергетал районунда эмес да, башка жерлеринде дагы. Ошол жерлерден мынакей сизге окшоп Бишкекке, Кыргызстанга келип окууга умтулушат экен да жаштары. Эмне себептен? Алдыңкы себеби биз кыргыз тилин күчтүүрөөк үйрөнгүбүз келет. Эмнеге дегенде Тажикстанда кыргыз тилдүү мектептердин жоголуп бараткандыгы, биздин кыргыз тилинде окубагандан кийин кыргыз каада салтын унутуп бараткандыгы, ошол аябай бизде көйгөй болуп саналат да. Эмнеге Тажикстанда мындай закону бар да. Сен университетте тажик тилинде окусаң, сабакты только тажик тилинде өтүшүң керек. Мен мугалим болдум. Садиддин Айни атындагы Тажикстан педагогикалык университетине тапшыргам тажик тилинде адистин. Мен эртең барып кыргыз тилинде же өзбек тилинде сабак өтө албайм. Орус тилиндечи? Орус тилинде дагы. Ошондуктан бизлер келип бул жакта кыргыз тилинде бүтсөк, бул мыйзамга дал келбейт. Кыргыз тилинде биз сабак өтсөк болот. Же болбосо биз бул жактан кыргыз тилин күчтүүрөөк үйрөнүп да, мисалы грамматикасыны, орфография, башка жактарын аябай жакшы үйрөнүп, барып нар жакта мисалы балдарга, жаш өсүп келип аткан муундарга үйрөткөнгө мүмкүнчүлүк көбүрөөк.
Эң жакшы баягы кыргыздын маданиятын, каада салтын баягы өсүп келаткан муундарга унуттурбай, тилди унутуп калбайлык деп аракет кылып окушат экен да. Жакшы. Эми дагы бир суроо жаралат да. Албетте биздин Кыргызстанда Тажикстандан келип окуган тажик улутундагы студенттер бар да. Алар азыр бүгүнкү күндө жаз айында болуп өткөн окуяга байланыштуу кетип калышкан жокпу? Себеби бул жөнүндө маалыматтар таралып атат. Негизи эле окуп атышабы азыр? Барбы Кыргызстанда, Бишкекте алар? Тажикстандан кыргыздар гана эмес, тажик улутундагы, өзбек улутундагы студенттер аябай көп келип окушат. Эмнеге дегенде Кыргызстанда биринчиден чет тилине көбүрөөк көңүл бурушат. Бул бир. Экинчиси, бул жакта интернет жакшы өнүккөн. Бул жакта дүйнө менен байланыш оңойраак. Азыр тажик тилди, тажик улутундагы студенттерибиз бул жакта бар, окуп атышат. Булар кече Баткенде болуп өткөн окуя булардын окуусуна, жашоосуна бул жакта эч кандай таасир тийгизген жок. Эмне үчүн ошол эле мезгилде баягы Тажикстандын массалык маалымат каражаттарында жазылып атат, Кыргызстандын да окуган Тажикстандын жарандарын тажик улутундагы кетирип атышат, депортация кылып атат деп. Бул демек калп экен да. Бул маалыматты мен биринчи болуп Азаттык радиосунун тажик кызматынан мен уктум. Алар ошо бир спискте көрсөтүп коюшту. Тизменинде көрсөтүп коюшту. Бул маалымат каяктан чыкты, анысын мен биле албадым. Мен бул жакта 2018-жылдан бери 2 жыл тажик студенттеринин жетекчиси болгом. Бул жакта студенттер менен мен азыр деле байланышым бар. Бирок ал эч бир студент бул жакта мен сурап аттым. Ким депорт болду? Кимге ким тийишти да? Эч ким депорт болгон адам таба албай койдук. Списоктеги адамдарды мен кайсы университетте окуйт, анан кайсы убакытта депорт болду, анысыны маалыматты мен тактай албай койдум да. Демек калп болушу мүмкүн экен да. Албетте, мен калпты деп да айта албайм, бирок алардын мен дальныйсыны бул жактан таба албай койдук. Андай адамдар, списоктеги адамдар бул жакта кайсы университетте окуган, ким мисалы депорт кылыпты да, аларды маалыматты мен тактай албай койдум. Эмнеге дегенде мен бул жактагы бүт тажик улутундагы, өзбек улутундагы, кыргыз улутундагы тажикстандык студент болсо, бүт баары менен азыркы учурда да мен байланышым бар. Эч кайсы окууда же экзаменде же окуудан сырткары кече Баткенде болуп өткөн окуя буларга таасир тийгизген жок. Эч ким аларды мисалы басым баскан жок да, басым кылган жок, же экзаменден жыгытып, же депорт кылып, андай окуя бизде катталган жок. Азыр анда бизге кызык болуп атат, Жамалбек, айтсаңыз, сиздин ошо эне аталарыңыз Сагды облусунда жашап атат да, туугандарыңыздын баары калды да, аякта алар кандай жашоо бүгүнкү күндө? Азыр чек ара жабылгандан бери Кыргызстан менен кичине кыйынчылык пайда болду. Мөмө жемиштер азыр Кыргызстанга булар экспорттош керек болчу. Бир гана мен өзүмдү үй бүлөмдөн айта турган болсом, азыр картошка пишти да, бизде картошка пишип, алар сатыш керек болчу, Кыргызстанга чыгарыш керек болчу. Азыр мен апам айтып атат, биз картошканы сатпай койдук деп. Эмнеге дегенде аябай арзандап кетти да. Аябай арзандап кетти, биз буну арзан бесек биздин расходубузда чыкпай калды деп атат да. Биз жерге кетирген акчаларыбызды дагы кайра ала албай койдук деп. Дагы күрүч да экпей койдук деп атышат. Эмнеге дегенде эртең буга көп расход кетет да. Көп расход кылгандан кийин эртең бул актабай коюп атат деп коркуп калышты. Күрүч демек жашылча жемиштин баары Кыргызстанга келчү экен да. Ооба, биз күрүчтү, мисалы картошка, пияз көбүнчө Кыргызстанга алып чыгып сатышчы да. Эмнеге дегенде Кыргызстандан эрте пишат, бул жакта кичине кымбатыраак сатышчы да. Кыргызстан аркылуу Россияга көбүнчө кетиришчи. Жерге тал, сизе көбүс айтып аткан ошо Мургап райондардагы абал кандай? Ал жердеги кыргыздарды биз угуп атабыз, баягы атуулдукту албасаңыз чыгып кетишиңиз керек деп, кандай Тажикстандын өкмөт тарабынан кысымдар алынып атат деп. Ал боюнча мен так маалымат бере албайт экенмин. Эмнеге дегенде тажик тарапынан жарандык албасаңар чыгып кеткиле деген мен андай адамды көргөн жокмун да. Жыргаталдар мисалы биз баарыбыз бир Тажикстандан келдик деп, этникалык кыргыздар бул жакта биздин алакабыз бар, сүйлөшүп турабыз. Коом бар да, уюмубуз бар. Биз алар менен сүйлөшүп турабыз, бирок андай жагдайлар ошо мен көрө элекмин да. Бирок Тажикстанда мурдан эле жарандык алууда, жарандыктан чыгууда, документтерди оңдоодо кыйынчылык бар. Андан болот.
Сиз жөнүндө сүйлөшөлүк да, бүгүнкү күндө ошо Бишкекте жашап атыптырсыз. Сиз азыр кайсыл мамлекеттин жаранысыз? Мен Кыргызстандын жаранымын. Мен башында ниет кылгам, мен Кыргызстанга келип, Кыргызстандан окууну бүтүп, өзүм айылыма кайтып, ал жакта балдарга сабак өтөм депчи. Анан ата-энем болсо, балам, сен Кыргызстанда калышың керек. Эмнеге дегенде уже бул жакта болбой калды жашоо депчи. Бирокта азыр мисалы мен аябай сабак бергим келет, айылыма барып, кыргыз тилинде балдарды чогултуп да үйрөткүм келет. Бирок адам жашаш да керек да. Жашаш да керек. Ошондуктан бизде Кыргызстанда жашагыбыз келет. Анан менин эжем да бар. Бул жактан менин эжем да бар. Биз экөөбүз Кыргызстан жарандыгын алганбыз. Ата-энем болсо Тажикстанда. Сиз Тажикстанда өзбек тилинде окудум дебедиңизби? Эмне үчүн тажик тилинде окуган жоксуз да, же мектеп жок беле андай? Кыргыз тилинде мектеп албетте жок да. Бизде Сагди облусу боюнча бир гана кыргыз мектеп Шахрстон деген район бар. Ал жерде бир айыл бар, Бөрөгөн деген. Өтө кадимки кыргыздар жашаган айыл. Ал жерде ичинде өзбеги да жок, тажиги да жок, жалаң кыргыздар жашайт. Ал жерде болгон экен. Энди азыр тажик тилинде болуп кетишти. Биз жашаган айылда негиздүү бөлүгү өзбектер болгондуктан мектепте өзбекче, анан мугалимдерибиз да өзбектер болчу. Анан мен өзбек тилинде окуп калдым. Тажикстан энди азыр мен окуган убакта өзбек класс болчу да. Энди азыр өзбек класстар да жок болуп, баары тажик тилинде болуп калышты да. Энди азыр окуп келип аткандар бүт баары тажик тилинде окуп атышат. Келечектеги сиздин кыялыңызды өзүңүздү мындан кийин 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин кандай кылып элестетесиз? Bizler 10 жылдан кийин мен элестем, ушу Бишкекте жашайм. Колдон келгенче кыргыз элиме, Кыргызстанга кызмат кылган, жакшы аты чыккан адам болгум келет. Бул жерде сиз айтып өттүңүз да, баягы Тажикстандан келген кыргыздардын уюму бар дедиңиз. Ал уюм эмне менен алектенет, эмне иштерди кыласыздар да? Этникалык кыргыздар ассоциациясы Кыргызстан эл ассамблеясынын курамындагы этникалык кыргыздар ассоциациясы. Этникалык бул ассоциациянын негизги максаты этникалык кыргыздарга юридикалык жардам берүү болуп эсептелет. Биринчи келгенде эле ошо Тажикстандан көчүп келген кыргызстандыктар кандай көйгөйлөргө дуушар болуп атат да? Биринчи көйгөй бул жакта этникалык кыргыз деп таанылуу үчүн бизде паспортто кыргыз деген жазуу болуш керек. Улуты деген жерде кыргыз деп жазылган болуш керек да. Көбүнчө жашы чоң кишилер келгенде мурда көбүгө өзбек или тажик деп жазып коюшкан. Алар болсо этникалык кыргыз деп таанылбай, кыйынчылыктарга дуучар болушат да. Анан кайрылман макамын алууда көйгөйлөр жаралат. Кайрылман макамын алыш үчүн Тетки Баткенден Бишкекке келиш керек же Ошко келиш керек. Ошолорду алууда мисалы кыйынчылыктар болот да. Анан документтери көбүнчө туура болбой калат. Сизди көрүп аткан ушу кыргызстандыктарга жана ошондой эле өзүңүздүн баягы Жергеталдан же болбосо Сагди областынан, Мургаптан келген боордошторуңуздарга, жалпы кыргыз элине кандай каалоо тилек айтып өтөсүз? Жалпы кыргыз элине бекем ден соолук каалайм. Жакшы жашашсын. Ден соолукта болушса баары болот. Бул кыйынчылыктардан биз жеңип өтөбүз. Мен буга ишенем. Эмнеге дегенде биз кыргыз калкы эмне кыйынчылыктарды көрбөдүк. Баарын жеңип келгенбиз. Бул кыйынчылыктар да өтөт. Биз болсо өзүмдүн атыман, биздин телекомпаниянын атынан сизге да чың ден соолук каалайбыз. Ушундай кыргыздын баягы патриот мекенчил жигиттеринен болуп жүрө бериңиз. Ишиңизге ийгилик. Мындан дагы алдыда койгон максаттарыңыз орундала берсин. Рахмат. Саламатта калыңыз.